Жолдорду салууда эми техника жетишпейт деген көйгөй жаралбайт. Былтыр мамлекеттик бюджеттен 453 техника атайын сатып алынып, бүгүн Транспорт жана коммуникациялар министрлигине тапшырылууда. Жол салууда техника эски болсо бир кыйла кыйынчылыктарды алып келет. Мисалы, алардын бири бузулуп калган учурда иш өз убагында бүтпөй калат. Жол тейлөө ишканасынын айдоочусу Бакытбек Мамытов жүк ташуучу унаасы эски болгондуктан дал ушундай көйгөйгө туш болуп келген. Ал эми азыр жаңы техникалуу болуп, кубанычы койнуна батпай жаткан чагы. Японский Isuzu айдачымын. Өзүм мотористмин. Аны кайра оңдоп кол агарбайт, бузулуп калат. Керектүү өкмөттүн жумуштары чыкканда бузулуп калат, осечка болот жумуштан. Дагы жакшы, анча кол билгендик кылта өзүбүз эч кимге жалдырабай өзүбүз водительдер өзүбүз оңдойбуз. Асман менен жерде да жаңы деген жаңы да бар берчи. Жакшы. Экскаватор, тротуар таптагыч, асфальт төшөөчү уна, автокран, асфальт кесүүчү жабдык, айтор бардыгы бар. Эми Транспорт жана коммуникация министрлигинин техникалык базасы жаңыланып, жолчулардын жумушу алдаганча жеңилдейт. Бул негизги максат бүгүнкү күндө биздин жол куруучуларга ошолордун жумушун жеңилдетүү, жолду сапаттуу куруу максатында ушундай заманбап техникалар менен биз камсыз кылып берип атабыз. Акыркы жылдары жол тейлөө тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканы талашсыз. Каржылоо 4 жыл аралыгында 2 эсеге өскөн. Ошондой эле бул техникалар мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Буга чейин жол техникасы көбүнчө насыяга же гранттык негизде алынып келсе, бүгүнкү күндө жол тармагын өнүктүрүү, аны тейлөөчү материалдык техникалык базаны жаңылоо жана жакшыртуу максатында республикалык бюджеттен каражаттар көбүрөөк бөлүнүүдө. Транспорт министрлигинин бюджети 2020 жылы 10,9 миллиард сомду түзсө, 2024 жылы 22 миллиард 299 миллион сомду түздү. 2 эседен көп каржыланууда. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен 2022-2023 жылдар аралыгында 297 техника алынган. Азырдагы 453 келди. Жол инфратүзүмүн өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү багыттарынын бири. Жолдор экономиканын күрөө тамыры, мамлекеттин мактанарлык күзгүсү, элдин биримдигине олуттуу оң таасирин тийгизген фактор. Жолдордун жакшы болгону урбанизация процессине да оң таасирин тийгизет. Жакынкы жылдары айылдарга кетчү жолдорду, керек болсо айыл ичиндеги жолдорду асфальттоо, бүтүн маселеси толук чечилет. Өзүбүздө да өндүрүүгө шарт болот. Шагыл жана кум бизде жетиштүү. Айыл менен шаардын айырмасы азаят. Жолдорубуз жакшы болсо, транспорт да бузулбайт. Жерлерде бизнес дагы өнүгөт. Жол салууга кандай техника керек болсо бардыгы алынган. Мисалы турган менин аркамдагы турган автогрейдер мындан 57 даана алынып келинген. Ошондой эле тротуардык каток мындан 53 даана алынган. Жана эң негизги болгон жол төшөөчү техника мындан 7 даана алынып келинген. Бул жакта крандар бар, вышкасы менен. Бул автокран как манипуляторго алып иштетсе болот, ошондой эле жолдун лампочкаларын алмаштырганга, освещенияны колдонгонго вышка катары иштетилсек болот. Ошол эле моментте бул жерде гудронаторлор бар. Гудронаторлор именно асфальттын учурунда чача турчу, битум чача турчу керектүү техника. Эң чоң бизден ушу крандар келди. Колдоно турчу 25 тонналык автокрандар баары тең 23 тонна 5 количествода келди. Жолчуларды жаңы техника менен камсыздоо муну менен бүтүп калбайт. 2025-2026 жылдары Япониялык JICA агенттигинин колдоосу менен 48, Кытай мамлекетинин гранттын колдоосунун алкагында 144, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 69, Корея өнүктүрүү фондунун эсебинен 223 техника алуу күтүлүүдө. Тактап айтканда 2026 жылга жол салуучу атайын техникалардын эсеби 1234-кө жетет. Өлкөнүн борбору болгон Бишкек шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында дагы жыл сайын атайын техникалар алынып келинет. Бул аптада кала башкармалыгы өтүп кеткен жылы кандай техникалар менен базасы жаңыланганын көрсөттү.
Борбор калагы 3-чү партиясы менен Isuzu үлгүсүндөгү 43 автобус алынып келинди. Автобустар 85 жүргүнчүнү ташууга ылайыкталган, узундугу 12 метр, 3 эшиктүү. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын жапыс кабаттуу пандустар, кош бойлуу аялдар жана карылар үчүн атайын жайлар да бар. Транспорт жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн бардык зарыл нерселер менен жабдылган. Камера, кондиционер, телефондорду зарядтоо үчүн орундар. Удобный, айдаганга жеңил. Эмеси жайкысын, кондёру бар жакшы, кондёру менен. Өкмөткө рахмат ушундай автобустарды алып келип атканына. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин айтымында коомдук транспорттун санын көбөйтүү боюнча иштер улантылат. 2025 жылы жалпысынан шаарга 95 дана газ автобустары жана 120 дана электробустар алынып келинет. Автобустан тышкары 2024 жылы Бишкек шаарынын мэриясы 238 заманбап атайын техника сатып алууга жетишкен. Ага шаардык бюджеттен 1 миллиард сом жумшалган. Кала мэри билдиргендей, бөлүнгөн каражатты үнөмдөө максатта ар бир техниканы чыгарган завод менен түздөн түз келишим түзүлгөн. Планыбыз боюнча 1 миллиард акча каражат сарптаганбыз. Анан 1 миллиард акча каражатты биз биринчи ирет ушул баалардын алкагында түзгөн тизменине ылайык биз 170 даана алмакпыз да. Анан кийин заводдорго түздөн түз ушу биздин жетекчиликтин тапшырмасы менен жерине жиберип ушул заводдор менен сүйлөшүү жүргүзгөндө биз 170 даана техниканы алгандан кийин 450 миллион сом үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк алдык да. Минтип шаарыбыздын техникалык базасы жаңыланып турат. Алардын ичинде таштандыларды ташуучу унаалар, шыпыруучу жана сугаруу машиналары, бактарактарды бутоо жана жашылдандыруу, көчөлөрдү жарыктандырууда колдонулуучу машиналар, жол инфраструктурасын тейлөө үчүн техникалар, бульдозерлер, самосвалдар, ошондой эле авариялык жана суу ташуучу унаалар бар. Техника, ар кандай техника бар. Тазалыкка Бишкек жашыл курулушка бөлүндү, Бишкек жарык ишканасына да бөлүндү. Ар кандай, ар кайсы техника бар. Мусоровоздордон баштап тетиги кран манипуляторлорго чейин техника келди. Узапарат канаптада Ош шаарынын мэриясында дагы жагымдуу жаңылыктар бар. Анда демирчилер тарабынан алынып, шаар балансына өткөрүлүп берилген атайын техникалар тапшырылды. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасы 1 портер, ал эми калгандагы муниципалдык аймактык башкармалыктарына 9 лабо берилди. Аймактык башкармалыкта баягындай бир тазалык карабаган бескозный деп койгон жерлерибиз бар. Ошол жерлердеги ушул мусорлар көбөйүп кеткенде биз ушул ыңгайсыз абалда калып кетет элек. Ушул убакка чейин биз айтып келгенбиз, ошол жерге бир таштандыларды алып кетүүчү бир техника болсо жакшы болот эле депчи. Мына ошол тилек максатыбыз бүгүн орундалып турат. Ош шаарынын мэринин айтымында жаз мезгилинин жакындашы менен тазалоо, көрктөндүрүү жумуштарына бул техникалар керектелет. Ошондой эле жергиликтүү бюджет бекитилген соң дагы кошумча атайын техникалар алынаарын билдирди. Портер үлгүсүндөгү машинаны Зеленстройго бердик. Мына жакында көчөт тигүүлөр башталат, ошо көчөт тигилсин деп. Анда кичиректерин bizde 9 map бар, 9 лаба үлгүсүндөгү машиналарды бердик. Анан калган маселелерди өзүңүздөр уктуңуздар. Кудайым буйруп эми азыр бюджет боюнча дагы кичине иштесек, кичине кемчиликтери бар экен. Ошол маселелерди толуктап, бюджетибизди толтуруп, дагы мындан да өзүбүздүн каражатка ушундай спец техникаларды алганга аракет кылабыз. Акыркы жылдары мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин баардыгынын техникалык базасы жаңыланып жатат. Жергиликтүү деңгээлдеги бийлик өкүлдөрү да мүмкүнчүлүктөрүнө жараша материалдык техникалык базаларын жакшыртуу аракеттерин көрүп жатышат. Албетте өлкөнүн автопаркынын жаңылануусу менен калкка болгон кызмат көрсөтүү жакшырат. Булар болсо бакта могу жери аны алды. Телегетелев Руслан Бараненко, ЛТР, Жума Сереп.